Кандайсыздар достор? Мен өткөндө сиздерге араб өлкөсүндө иштөө тууралуу видео тартканмын. Андан кийин дагы чуурулуп суроолор келди. Ошого видео түрүндө жооп берип коюуну туура көрдүм. Анткени көпчүлүк суроолор окшош экен. Демек, көпчүлүк адамдарды кызыктырышы мүмкүн. Эгерде сиз бул видеону биринчи болуп көрүп жаткан болсоңуз, түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Мен ушул видеонун алдында описаниеге жана комментарийге эски биринчи жолу тартылган видеонун ссылкасын жүктөймүн. Сөзсүз көрүп алсаңыз бир аз түшүнүктүү болот. Анда эмесе дароо эле мен суроолорго жооп берүүдөн баштайын. Биринчи, үй бүлөсү бар же болбосо бала чакабыз менен үй бүлөбүз менен барып иштесек болобу деген суроолор көп келди. Достор, мындайда, эгерде сиз үй бүлөңүз менен бул жака келишиңиз керек, келүүнү пландап жатсаңыз, анда негизи кыйын келгенге мен сунуш табаймын. Мисалы үчүн, сиз күйөөңүз дагы, өзүңүз дагы англис тилин мыкты билесизби же арабча жакшы сүйлөйсүздөрбү деп экөөңүздөр тең. Мисалы үчүн, сиз жакшы билип же күйөөңүз билбей калса, күйөөңүз билип же сиз билбей калсаңыз, анда экөөңүздардан келип бул жакта жакшы жумушка орношуп кетесиздер деген гарантия жок. Анан бала чака менен барсак көчүп деген дагы суроолор бар экен. Жок, негизи, мисалы үчүн, бизде көпчүлүк миграциядагы үй бүлөлөр Россияда да, анан Россияда балдарды мектепке бериш, ал жерден квартира алып жайгашып иштеп кетиш кыргыз үй бүлөлөрү үчүн жеңил жана бир аз жеңилирээк. Эми ошол Россияга салыштырсам, бул жакта андай мүмкүнчүлүктөр сиз үчүн жок болуп калышы мүмкүн. Балдарды мектепке бериште, жөнөкөй эле бир квартира алышта кыйналасыздар. Бул жакта кымбат. Биздин араб өлкөлөрүнө келип иштеп жаткандардын көпчүлүгү бойдоктор жана алар баягындай жатакана менен камсыздалат. Бирок мен бир да жолу укпаптырмын үй бүлөлүк жатакана жана үй бүлөлүк квартира берилет деп. Мисалы үчүн, мен иштеген чөйрөдө, хоспиталитте андай мүмкүнчүлүк, андай шарт дагы жок эч бир жерде. Ошондуктан, эгерде сиз үй бүлөлүү болуп бала чака менен кетейин деп атсаңыз, эки эсе ойлонуңуз жана мен сунуштабайм. Бул жакта үй бүлөлүүгө шарт жок. Экинчиси, менин агентствону көп сурашыптыр, агентство кандай аталат деп. Ооба достор, мен өткөн видеодо дагы айткандай, мен Education Plus деген оштогу компания аркылуу келгенмин, бирок бул гарантия эмес. Ошол сиз дагы Education аркылуу келсеңиз, укмуш, жумуш табып, бардыгы сонун болуп кетет деген эмес. Мен ал компанияга эч кандай гарантия бере албайм. Бул жерде мени менен чогуу иштеген дагы башка кыргыздар бар. Алар Зейн деген Бишкектеги компания аркылуу келишиптир. Бул дегени Зейнге дагы гарантия беребиз деген эмес. Бул Кыргызстанда канча компания болсо, анын эч бирине гарантия бере албайсыз. Анткени ал компаниялардын өздөрү гарантия бере албайт. Билесиздерби, сиз, мисалы үчүн, бир ресторанга жумушка орноштурдуңуз. Бул бизнес. Сиз каяктан билесиз, чужой өлкө, чужой странадагы чужой бизнес, бир адамдын бизнеси качан банкрот болорун? Мисалы үчүн, качан токтоп калат? Ар кандай ситуация болушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул агентство сизге иш таап берип жатканда толук сиздин жоопкерчилигиңиз, кандай жерге ишке баратам деп өзүңүз дагы бир эле ошол компания сизге убадалаган, компания сизге айткан маалыматтар менен чектелип калбай, ошол ресторанбы же ошол отелдинби атын угасыз да. Мисалы үчүн, бул Атлантик деген отелге кетип атасың, ал Дубайда деп айтса, ошол отелдин жатаканасы, ошол отель тууралуу маалыматтарды интернеттен издеп, ошол отелдин жумушчуларын жазган комментарийлерин издеп тапсаңыз болот. Ага дагы өзүнчө бир убакыт керек, бирок ошентип өзүңүз кошумча маалыматтарды топтоп билип алып келгениңиз жакшы. Мен ошондой аракеттерди жасайм. Ошон үчүн мындай кыйналып келгенде же убадалар айтылгандай болбой калган учурга туш келе элекмин. Бирок мен айткандай, эч бир компанияга сиз неме бере албайсыз. Мындай эч бир компанияны ишеничтүү же укмуш деп айтууга болбойт да. Жада калса, ал эмес, сиз бул жакка келгенде башка бир компанияга ишке кирип атасыз да. Жада калса, биз ал компанияга дагы гарантия бере албайбыз да. Анткени ал компаниянын балким бир күн кокустан жабылып калат, кокустан иши токтоп калат. Мейли сиз жумушка жаңы орношуп келип бир ай иштегениңизден кийин ал ресторан жабылып кетти дейли.
банкрот болуп калды. Бул жерде эч кимдин күнөөсү жок да, буну эч ким билген эмес. Кыргызстандагы компания аны кантип билсин дегендей. Ошон үчүн кайда баратам, каяка, кайсы компанияга баратам деген өзүңүздөгү жоопкерчилик, бир гана өзүңүздөгү жоопкерчилик, өзүңүзгө ишеним. Анан жанагы мисалы үчүн сизди ишке алып атканда талаптарды коет да, мисалы үчүн 2 жылдык тажрыйбасы болсун, 3 жылдык тажрыйбасы болсун, профессионал болсун деген талаптар болот. Анан сиз жалгандан эле резюмеңизге бар ой укмуш мен жасай берем деп өзүңүз дагы алдап келсеңиз, бул профессионал чөйрөдө оңой эле билинип калат. Өзүңүз дагы мындай туура жана так, ачык чечишип алып келгениңиз жакшы. Ошондо гана ишеничтүү болот. А так Кыргызстандагы кайсы компания менен келсеңиз дагы баары окшош жана бирдей. Жоопкерчилик өзүңүздө. Анан канча саат иштейсиң, график кандай? Мен хоспиталитиде иштейм. Бул деген гостиничный делодо бардык эле жумуштарда 6-1, бир күн 6 күн жумуш жана бир күн выходной 8 сааттык иш болот. Кээде сизге 8 сааттан ашыкча 10 саат же 12 саат иштейсиң деген учурлар болуп калышы мүмкүн. Ар компанияда ар кандай. Бул учурда сиз контрактка сөзсүз түрдө ушул строчканы көңүл буруп окуп алыңыз. Эгерде сизде 6-1 8 саат деп жазылган болсо контрактта, сизге ошол 10 саат же 12 саат жумуш болот деген учурда, бул качан болот? Бул баягы сезон болуп, аябай адам көп болгон учурда, аябай жумуш көп болгон учурда ушундай талап болуп калышы мүмкүн. Ошондо сиз өзүңүздүн жетекчиңиз менен чечишип аласыз. Менин ашыкча иштеген 2 саатым же 4 саатым акчалай түрүндө төлөнөбү же кийинчерээк ошондой жумуш аз болгон күндөрү акы төлөнүүчү кошумча выходной бересиңерби деп. Мен иштеген жерде эгерде биз ашыкча иштеп калсак, кийин башка күндөрү, адам аз болгон күндөрү кошумча ошол неме берет, акы төлөнүүчү выходной деп коелу, ошондой берет. Мисалы үчүн акчасын төлөбөсө дагы ошол аркылуу мындайча айтканда эсептешип алабыз. Кээ бирки компаниялар акчалай төлөп берет. Аны сиз өзүңүз сөзсүз түрдө ошол жердеги жетекчиңиз менен алдын ала чечишип, макулдашып алышыңыз керек. Анан Россияга анда мен баягы паспорт өлкөсүнө карай айлык төлөнөт деп өткөн видеодо айткан болчумун. Ошондо комментарий түшүптүр, российский паспорт менен барса андай жакшы экен да деп. Ооба. Эгерде ушул нерсени аябай эстеп калыңыз. Эгерде сизде Россиянын паспорту бар болгон болсо, анткени биздин жарандарыбыз көп жылдан бери ал жакта иштеп, жашап жүрүп, паспорту барлар көп эле болсо керек. Бул жака жумушка тапшырайын деп, бул жака жумушка келейин деп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө визага тапшырып атканда, бул жактагы жумушка орношуучу компания менен сүйлөшүп жатканда российский паспортду колдонгонуңузду сунуштайм. Анткени мен айтпадымбы жана бул жакта ар кайсы өлкөдөн жумушчулар келген үчүн ал жумушчулардын өлкөсүнө карай, ошол өлкөдөгү экономикага карай айлык жогорулайт деп. Албетте Россиянын паспорту менен Кыргызстандын паспортуна караганда жогорку айлык төлөнөт. Бул өзгөчө, бул салондо иштеген кыздар, анткени менимче биздин кыргыз кыздары Россияда дагы көп салондордо иштеп жүрүшөт. Эгерде сиз бул жака келсеңиз дагы ал жактагыдан көбүрөөк акча табышыңыз мүмкүн жана келе жатканда российский паспорт менен визага тапшырууну сунуштайм. Эгерде сиз агентство аркылуу келип аткан болсоңуз, компаниялар сөзсүз түрдө айтышат. Мисалы үчүн российский паспорт менен биз виза алып бере албайбыз, же болбосо кыргыз паспорту менен барышың керек, кийин баргандан кийин проблема болот дегендер да болот экен да. Жок. Россиянын паспорту менен виза тапшырып берсеңиз эч кандай проблема болбойт. Ошол менен келгенге аракет кылыңыз. Болгону компаниялар буга чейин жалаң гана кыргыз паспорту менен виза алып жүргөн үчүн Россиянын паспорту менен виза алган кандай болот деп баш ооруткусу келбей эле ошондой шылтоо айтып коюшу мүмкүн сизге. Анан отелге оронгон кыздарды жумушка алабы деген суроо бар экен. Оронгон кыздарды кээ бирки отелдерде хостес деп сураган окшойт менден. Хостеске албайт деп айта албайм эми, мындай өздөрү жарыя бергенде баса белгилеп коюшат. Оронгон кыздар дагы, жоолукчан кыздар дагы болот же болбойт деп. Анан бир эле хостес эмес, отелде телефонго жооп берген, ушул хостестин жумушуна окшогон дагы жумуштар бар кыздар үчүн. Ошол жумуштарга оронгон кыздарды жумушка алышат.
Анан Сауд Аравияда, мен Кувейттемин, Сауд Аравияда иштеген эмесмин, билбеймин, бирок мен бул жака келип атканда жогоруда айткандай көп маалыматтарды издеп тапканга аракет кылганмын. Ошол маалыматтардан окуганым боюнча Сауд Аравияда жанагы ажылык сезону, умра сезондорунда иштеген отель, ресторандар бар. Ошол жерге жалаң аялдарды гана кабыл алган, жана жалаң аялдар үчүн гана болгон отель, ресторандар бар Сауд Аравияда. Мына ошол жерге оронгон кыздарды көп жумушка алышат. Ошол жактан мүмкүнчүлүгүңүздү карап көрсөңүз болот. Анан студенттерден суроо келди, студенттер дагы барып иштесе болобу деп. Негизи студенттерге көбүнчө бул жакта контракттар 2 жылдык болот. 2 жыл же 3 жылдык контракт болот. Бул студенттерге ыңгайсыз. Ал эми жанагы студенттер жайында Европага барып иштеп келип атпайбы 3 айлык. Андай 3 айлык контракттар бул жерде бир гана Сауд Аравияда бар, ал дагы ажылык сезонунда же умра сезонунда. Бирок ал сезон студенттердин каникулуна туш келеби деген дагы суроо бар. 1 айлык, мисалы үчүн Сауд Аравияда 1 айлык, 3 айлык, 6 айлык контракттар бар. Бул ошол сезонго, умра сезон зыярат кылуу сезонуна байланыштуу. Ошондуктан студенттерге бул убакыты туура келбей калышы мүмкүн 3 ай каникулга. Ал эми мындай келип иштеп кетем деген болсоңуз, контракт 2 жыл болгон үчүн жана бул жер экинчи тараптан бул жер чынын айтканда үйрөнчүктөрдүн эмес, профессионалдардын чордону болгон үчүн окууну бүтүп, дипломду алып келгенден кийин келгениңиз туура болот. Ошол достор, анан мен дагы бир нерсени баса белгилеп коюуну туура көрдүм. Бул видео аркылуу мен араб өлкөлөрүнө келип иштеңиздер деп чакырык жасабайм. Тескерисинче эскертүү жасагым келет. Анткени болгонун болгондой ачык айтып, болбой турган жерин ачык айтып көрсөтүп, алдын ала сиздерге маалымат берип коюуну туура көрдүм. Анткени азыр бир гана Россиядан үмүт артып, ошол жерден этегине жабышпай, азыр ал жакта деле кырдаал ар кандай болуп жатат. Өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн башка өлкөлөрдөн издеп көргөн, башка өлкөлөргө барып иштеп көрүүнү пландап же ошону ойлонуп жүргөн жарандарыбыз, мекендештерибиз аябай көп саналат. Анан кайсыл өлкөгө барсам кандай болот деп маалымат таппай, билбей жүргөндөрү дагы бар. Билбей келип алып, өкүнүп калбашы үчүн мен бардык чындыкты боло турганын болгондой, болбой турганын болбогондой эскертип коюуну туура көрүп жатам. Болгону сизге маалымат, мүмкүнчүлүк болсун. Алдын ала билип алыңыз. Бул баарыбыз эле билебиз. Биздин өлкөдө көпчүлүк жарандарыбыз чет өлкөдө миграция аркылуу жанбагабыз. Азыр Европага барып иштесем кандай болот, же араб өлкөсүнө барып иштесем кандай болот деген көпчүлүктө суроолор бар. Ошондуктан мен жөн гана мекендештерге жардам бергим келет жана эч кимди бул жака чакырбаймын. Болгону эскертемин, алданып же болбосо башка бир чоң үмүттөр менен келип алып, анан башка нерсени көрүп калбаңыздар. Же жөн гана маалымат таппай аткан болсоңуз, кантип жумушка барат, ким барат, кантип барсам болот деп, ошого маалымат гана болсун деп жатам.